Бүгүн 31 мартта өлкөнүн 7 Дубан 2 шаарында муфтияттын кадрлар резервине документ тапшырган талапкерлер арасында тестирлөө конкурсу өткөрүлдү. Кыргызстан мусулмандарынын Азиретти муфтийинин облустагы жана шаардагы өкүлчүлүктөрүнүн курамынын, кызмат орду жана райондук баш имам катиптеринин кызмат орду үчүн кадрлар резервине кабыл алуу боюнча конкурска 200дөн ашуун документ келип түшсө, анын ичинен 164 талапкер өз күчтөрүн сынашты. Муфтияттын тарыхында алгачкы ирет ишке ашып жаткан кадрлар резервин түзүү иши Азиретти муфтийдин 5 жылдык стратегиялык иш мерчеминде камтылган жана тиешелүү жобо менен жөнгө салынат. Анын негизги максаты жооптуу диний кызмат орундарына илимдүү, билимдүү, адеп ахлактуу, кесипкөй, потенциалдуу кадрларды тартуу болуп саналат. Ошондой эле диний кызмат орундарына дайындоодо ачык айкындуулук, адилет, татаандаштык жана диний чөйрөнүн дараметин көтөрүү артыкчылыктуу багыт катары тандалган. Маалымат иретинде айта кетсек, буга чейин муфтияттын кадрлар резервине кабыл алуу үчүн жарыялар берилген. Анын алкагында бүгүн тестирлөө сынагы өткөрүлсө, 1-4 апрель күндөрү сынактын аңгемелешүү этабы өткөрүлөт. Ал эми кийинки кварталда хатибияттын курамы жана жума мечит имамы кызмат орундары үчүн кадрлар резервине кабыл алуу жүргүзүлсө, кийинки кезекте диний окуу жайлардын курамы үчүн кадрлар резервин түзүү мерчемделген.